51 Забур. Ырчылар тобунун башчысына. Эдомдук Доек шабулга келип, Дөөт Акимелектин үйүнө келди деп билдиргенден кийинки Дөөттүн үйрөтүүсү. Зулум адам, эмнеге сен кыянат ишиң менен мактанып жатасың? Кудайдын ырайымы дайыма мени менен. Тилиң өлүмдү тилеп жатат. Жаман ойлуу, сенин тилиң курч устарадай. Сен жакшылык кылганга караганда, жамандык кылганды жакшы көрөсүң. Чындыкка караганда, калп айтканды жакшы көрөсүң. Адамды өлтүрө турган ар кандай сөздөрдү, жалган сүйлөгөндү жакшы көрөсүң. Ошон үчүн Кудай сени таптакыр кыйратат. Сени өзүңдүн турак жайыңдан, тамырыңды тирүүлөр жашаган жерден сууруп алып ыргытат. Адил адамдар көрүп коркуп калышат. Сага күлүп мындай дешет: мына бул адам Кудайга таянган эмес, тескерисинче байлыгынын молдугуна таянган. Кыянат иштери менен күч алган. Мен болсо Кудайдын үйүндөгү көгөрүп турган зайтун дарагындаймын. Кудайдын ырайымына ар дайым таянам. Кылган иштериң үчүн мен сени түбөлүккө даңктайм. Жана сенин ысымыңа таянам.